Өмүр байлыгы ден соолук, ар дайым саламаттыгыңызга кам көрө билиңиз. Сиздин жана дагы келечек муундун ден соолугун ойлогон пульс берүүсү назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз кургак учук боюнча сөз кылабыз. Деги эле бул оору менен күрөшүүдөгү көрүлүп жаткан аракеттер, алардын натыйжасы кандай болду? Кургак учук кандай оору, кандай жолдор менен жугат? Эгерде жуккан болсо, белгилери кандай? Кантип айыгат? Келиңиздер. Бүгүн биз мына ошол суроолорго кененирээк жооп алып беребиз. Берүүнү мен Азамат Байетов алып барам. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Студиябыздын коногун тааныштырып өтөйүн. Сакмаматов Конушбек Мамытович мырза, Ош облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун директору. Саламатсызбы, доктор? Студиябызга кош келипсиз. Рахмат, чоң. Жогоруда айткандай эле бүгүн ушул кургак учук темасын биздин калкка, ушул көрөрмандарга кененирээк түшүндүрүп, алдыдагы болуп жаткан бир айлык акция, иш аракеттер боюнча кененирээк маалымат берсеңиз. Алгачкы эле суроом, ушул кургак учук менен күрөшүү иш аракети кандай жүрүп атат? Мурдагы жылдарга салыштырмалуу. Эфир сыртында айттыңыз, жылдан жылга азайып атат деген бир кубанычтуу кабар менен баштагыңыз келип турат. Бул кургак учук дема туберкулез десе элге более жеткиликтүү болот болуш керек да. Бул туберкулез оорусу жылдан жылга азайып келаткан. Мынау 2020 жылы ковид болбоду. Ковид учурунда бул туберкулез жөнүндө баягы выявление эмес деп коет. Текшерип табуу аябай төмөн түшүп кетти да, пайызычы. Дүйнө жүзү боюнча 52%га чейин, ал эми Кыргызстанда 32%га чейин выявление эмес түшүп кетти да. Ошонун эсебинен туберкулездин статистикасы боюнча аябай азайып кетти. Акыркы мына 21, 22, 23 жылдары туберкулездин ошол көрсөткүчтөрү мурунку жылдарга караганда аз, мурунку жылдарга караганда азайып келатат. Бирок ошол эле учурда биз баягы выявлять эткенди күчөтүп атабыз да. Күчөтүп, ушундай акцияларды жүргүзүп, жерлерде текшерүүлөр күчөтүп, баягы элдерди көбүрөөк текшерип атабыз да. Демек, балким ошол кургак учукту аныктоо боюнча көрүлүп жаткан жанагы медицинанын заманбап түрү. Ошол балким аппараттар, жабдуулар дегендей диагноз коюудагы жаңычылдыктар дагы жакшы жардам берет. Жаңычылдыктар аябай жакшы. Мурун деген бул туберкулезду аныктап анализдери деген бир айлап, 2 айлап күткөн учурда анализдер бар болчу. Акыркы жылдары мына бир Gen Expert деген аппараттар келип баштаган. Ош область боюнча ушул аппараттарыбыз район бардык райондордо бар. Бирден аппарат. Ош шаарында, анан биздин борбордо дагы бар бул аппарат. Бул аппарат боюнча, если ошол бейтап кайрылып туберкулезгө мындай подозрение боло турган болсо, ушул анализин биз алып тапшырсак, бир 2 сааттын ичинде аныктап туберкулез бар же жок дегенге чейин чыгарып берет. Андан тышкары мына кече жакында эле буюрса даже мына установка болуп атат. Рентген аппарат келди жаңы, искусственный интеллектом деп. Муну деген мурун биздин бейтаптар рентгенге түшүп, компьютерга түшүп, анан ошонун анализдерди, толтур анализдерди тапшырып, анан кийин туберкулез аныкталып келсе, азыр ушул аппаратыбызды буюрса мына орнотуп атабыз. Бул аппарат ишке кире турган болсо, рентгенге тартаары менен ошол өпкөдө канча процент уже туберкулез бар жогун сразу чыгарып бере турган рентген келди. Бул рентгенибиз баягы портативный деп айтылат. Бул рентгендер менен жерлерге баягы мониторинг кылып, кыдырып, элди көрүп, баягы караван обследование деп коет эмеспи? Ошондойго чыкканда да алып чыгабыз деген жакында ойлорубуз бар. Ушул эгер коюлуп калса буюрса. Алдыдагы Ал аппарат келди. Келди. Бизде турат. Азыр ушу персоналдарды баягы обучениеден өткөрүп атабыз буюрса. Түшүнүктүү. Эми ушул жакшы медициналык жактан жакшы камсыздуу болуп атыптыр. Биздин калайык калк кандай түшүнүп атат? Негизи ошол кургак учук бар келип, ошол өзүңөрдү текшерип алгыла, өзүңөрдүн статусуңарды аныктагыла дегенден кийин өзүнүн демилгеси менен барып, ошол ден соолугуна кам көргөн жарандарды байкай алдыңызбы? Мындай да, бул туберкулез менен ооруду десе эле, баягы биздин калк аябай мындай жат көрүнөт да. Ошонун себебинен көпчүлүгү эле баягы туберкулез менде барбы жокпу деген текшерүүлөрдөн өтпөйт. Туберкулезгө бизге качан бул ооруп, жөтөлүп, баягы дене табы көтөрүлүп, көкөрөктөр ооруп, кан түкүрүп калган учурларда кеч кайрылып атышат да. Эгер ошол айтып кетет элем, ошол азыркы учурда даже жөтөлүп калган башталган учурда биринчилерден болуп эле ушу рентген аппараттарга түшүп,
алдагы анализдерин тапшырып алдын ала кайрылып если туберкулез бар болсо убагында лечение кылып калсак айыгышына дагы кийинки ден соолугуна дагы жакшы болмок да. Ошол рентгенге түшүш үчүн же ошол диагнозду так аныкташ үчүн бар же жок экенин билиш үчүн кургагучук борборуна барыш керекпи же өзүнүн аймактагы үй бүлөлүк дарыгерлерине барса дагы бул орунду мындай аныктоо болобу? Биздин борборго келиштин кажети жок. Ар бир райондун өзүнүн ошол жерде баягы ГСВ бар. Ошол жерде ар бир райондо ошол туберкулезный караган педиатрлар бар, туп кабинеттер бар. Ошол жерге эле кайрыла турган болсо, ошол жерден бүт анализдер алынып, ал жерден бейтапты бизге жөнөтүштүн кереги жок. Ошол жердеги анализдердин баарын биз өзүбүз ташып келип, биз өзүбүз анализин чыгарып беребиз. Ошол ар бир райондо ошол азыркы заманбап болгон цифровой рентгендердин баардыгы орнотулган. Туберкулезгө текшерүү, анализдерин рентгенге түшүү булардын баардыгы бекер. Эми оору боюнча кененирээк маалымат берсеңиз, негизи оору жукканда канча убакытта өөрчүйт? Жуккандан кийинки белгилери кандай болот? Ошол адамдагы өзгөрүүлөр, башка оору менен салыштыргандагы белгилери, окшоштуктар жөнүндө айтып берсеңиз. Мындайда кургак менен ооруган оору бул өзү бул жугуштуу оору. Бул оору менен адамдын бардык органдары, системалары жабыркалышы мүмкүн. Ошолордун арасынан көбүнчө бул өпкө, дем алуу органы жабыркайт. Демек, доктор, органдын бардык түрүндө кургагучук болот. Бар. Мээ тартып, мээнин ошо чел кабыктары, даже могу көрүү органдарынын, тери органдын туберкулезтөрү бар. Сөөк ткандарынын туберкулезтөрү бар. Бирок ошолордун арасынан эң көп жабыркаган бул дем алуу органы. Жугуштуусу дагы өпкөдөн болгон, Өпкөдөн. Адамга жуккан кайдан жугат? Эң биринчи ошол туберкулез менен ооруган жана ошол баягы ачык түрү менен ооругандар. То есть ар бир жөтөлгөн, чүчкүргөн сайын ошол туберкулезный палочканы бөлүп чыгарган бейтаптардан жугузуп алат. Демек, мунун ачык, жабык түрү болот. Мунун ачык, анан жабык түрлөрү болот. Сиз айттыңыз жанагы кургагучуктун таякчасы депчи. Мисалы үчүн ошол жуктурган адам коомдук жайга чыкты да өзү билбейт, байкабады, жөтөлдү дегенде, колу менен кармады бир жерде. Ошол таякчалар абада канча убакыт калкып жүрөт? Канча убакыт өзүнүн мындай кызматын аткарат? Канча убакыт күчүндө болот? Бул туберкулездин бул палочка кохо деп коебуз. Кох таякчасы. Кох таякчасы. Бул нымдуу жерде аябай көпкө чейин жашай алат. Бул баягы спирт, кислотоустойчивый деп коет. Бул аябай туруктуу. Бул үйлөрдө даже 1 ай, 2 айлап, нымдуу жерлерде 6 айлап, 1 жылдап сакталышы мүмкүн. Мунун эң жакшы жагы күн нурунан, анан баягы хлоросодержащий средстволордон тез өлөт да. Күн нуру мындай түз тийген жер болсо, дезинфекция кылып, ошол ооруган, даже бейтап ооруган үй боло турган болсо, үйдү проветрировать этип, баягы айнекти ачып, шамалдатып, ошол хлор кармалган бар составында бар средстволор менен ошол жерди жууп, тазалап, анан күн нуру тийген жерде туберкулездин палочкасы тез аранын ичинде өлөт. Жуккандан кийинки белгилер кандай башталат? Өөрчүү убакыты канча убакытты талап кылат? Туберкулезду жуккандан кийин бул бардыгы эле адам жуккандан кийин ооруп калбайт. Муну деген баягы жуккандан кийин организмде баягы коргонуу системасы да бар да. Если организм күчтүү болсо, жаш болсо, бул бардыгы эле ооруп калбайт. Мындан организм өзү күрөшүп, ооруну өнүктөттүрбөйт да. Ал эми ооруп кала турган болсо, бейтаптар мисалы так сурагандай болду. Жуккандан кийин белгилери кандай болот? Өөрчүү убактысы канча убакыт өөрчүйт? Бул өөрчүү убактысы ар адамдын организмине зависит. Кээ бирлери жуккан учурда, если иммунитети слабый болуп, баягы активный образ жизни кылбаса, бул тез эле аранын ичинде баягы туберкулез менен ооруп калышы мүмкүн. Если организм жакшы болуп, жакшы тамактанып, жакшы өзүн карап жүрсө, активный образ жизни, спорт менен заниматься этсе, мындай оорулар оорубайт. Жукпайт да, жугат, бирок оорубайт да. Ал эми алгачкы белгилери болуп, бул жуккандан кийин ошол адамга жугуп ооруй баштаса, бул тез алы кетип,
жөтөлүп, дене табы бираз көтөрүлүшү мүмкүн башында, арыктайт, тамак жешүү, аппетити начарлайт. Ушулардын баардыгы эң алгачкы симптомдорун берет. Бул жанакы жабык түрүндө да, ачык түрүндө да ушундай белги берет. Мисалы үчүн жөтөл бул өпкөдө болгон учурда гана. Мисалы үчүн сөөк ткандарында дедиңиз, баш мээде дедиңиз, көздө, башка органдарда болсо деле ушундай жөтөлү болобу? Жок, бул жөтөл эң мен айтпадым башында баягы жөтөлгөн айтамдын, бул өпкөсү жабыркайт да. Өпкөсү жабыркаганда сразу эле бул жабык түрү же ачык түрү болбойт. Жаңы жукканда ошол коктун палочкасы бар отурукташат дагы, ошол жердеги өпкөнүн баягы паренхимасы ткандарын жеп, ошол жерден күчөй баштайт да. Бул качан ачык түрүнө өтөт, качан ошол өпкөнү жеп, ошол жерде баягы палочка кох аябай көбөйүп, жайгашып алгандан кийин анан жөтөл башталат. Жөтөл башталгандан кийин ошондой бөлүп чыгарышы мүмкүн. Түшүнүктүү. Бул жанакы диагноз коюуда рентгенге тартабыз деңиз, мисалы үчүн өпкөдө болсо. Сөөк тканында болсочу, көздө болсо же ошол башка органда болсо, Мисалы, ар бир органдын туберкулездөрү башталганда булардын симптомдору да ар кандай болот. Мисалы, сөөк оору, сөөк тканында туберкулез болгончо көбүнчө омурткада көп болот да. Бул туберкулезчү, туберкулезный спондилит деп коет. Эгер омуртка жабыркалай баштаган болсо, муну баягы компьютерный томографияга салыш керек. Көпчүлүк бейтаптар муну деген баягы туберкулезге кылбай эле көбүнчө травматологдорго кайрыла баштайт. Белим ооруду, грыжам бар окшойт деп, ар кандай кыргызчылдыкка кылып, ушалатып, чыгып кетти окшойт деп, салдырабыз деп, анан баягы мануалисттер деп коет, массажный жолдору массажга барып жасатышат. Бул деген омуртканын ошо туберкулез болгондо андай нерселерге барбаш керек. Муну деген ошо компьютерный томографияга салса, же болбосо рентгенге деле түшсө, бул ошол туберкулездин өзүнүн белгилери билинет да. Жакшы. Эфир сыртында айтып калдыңыз, жанакы кодулоо, басмырлоо дагы эле бар бул ооруга карата депчи. Эмне үчүн ушундай дагы эле биз түшүнүк берип атсак, эфир аркылуу берип атсак деле элдерде ушундай маалыматтар таркап жүрөт дагы эле. Эми бул биз кыргызбыз да. Кыргыздын өзүнүн менталитети бар. Кыргыздын ушундай бир намыскөй деген жагыбыз аябай эле күчтүү да. Бул туберкулез менен ооруган адам бул өзүн айыкпайм, ушул айлана тегерек баары менден качып калат, баары жугат деп коркот. Андай кылбаш керек. Бул ооруган мурун социальный болезнь деп аябай туберкулез десе ой деп коркчубуз. Бул азыр туберкулез андай деле корко турган нерсе эмес. Если өзүнүн убагында кайрылып, өзүнүн убагында ошол диагноз аныкталып, өзүнүн убагында дарылоону баштасак, бул таптаза болуп айыгып кеткенге аябай чоң ролду ойнойт да. Анан бул басмырлоо деген бизде ошо Кыргызда басмырлоо, кемсинтүү деген нерселер аябай бар да. Ушул туберкулез менен ооруп калган бейтаптардын эң бирден бир врачка кайрылбай, же болбосо кеч кайрылып, тууган урууна айткысы келбей ушу көпкө чейин жүрүп калат да. Билимсиздик, маалыматтын аздыгы, маалыматтын аздыгы деп айтыш деле кыйын, просто биз ар бир эме кылган сайын көп эле жарыя беребиз, интернеттерден, баракчалардан айтабыз, туберкулездин белгилерин кайсы жерде барып көрбөңүз бүт жазуулар бар, интернетте бар. Ошо бирок баягы эл экен да. Эмеден тартынышат экен, тууган уруктан, колу коңшусунан, дос жарынан баягы угуз боосуна аракет кылып аябай катышат да. Доктор, алар эмне үчүн тартынышат? Себеби дегенде, ошол кургагучтук байкалган болсо, аны өзүн жалгыз бөлүп кароо керек дегенде. Мисалы үчүн башка бирөөгө жукпаш үчүн жакындарына, ошол кошуна колонго дегенде карым катнаштагы бир аз чектелет да. Дарылоосу кандай болот? Дарылоо убактысы кандай болот? Туберкулез менен ооруп калган бейтап текшерүүдөн өтүп, если туберкулез бар экени билинсе, баягы ачык жана жабык деп атпайбызбы? Если ачык түрүндө боло турган болсо, бул бейтапты биз эч качан үйүнө жөнөтпөйбүз. Мындай бейтаптарды мындай общественный жерлерге биз чыгарбайбыз. Бул жабык түрүндө ушу стационарда, бейтапканада гана жатып лечение алат. Качан жугуштуу болбой, айлана тегерекке мындай коркунучу жок болгон учурда гана биз үйгө чыгарабыз. Бул деген үйгө жөн эле чыгарып бербейбиз. Муну деген көптөгөн анализдерди кылып,
ошол айлана тегерекке колу коңшуларына, тууган урууна жукпай турган болгондон кийин, баягы жабык түрүндө өткөндөн кийин анан үй шартына дарылануусун дагы улоого үй шартына чыгарабыз да. Ал эми үй шартында ошентип жабык түрүндө дарыланып аткан бейтаптарды семьядан бөлүп, отдельный бир үйгө, комнатага жашатып, идиш аягын бөлүп, жашоо тиричилигин бөлгөн бул туура эмес. Туура эмес. Эгерде ошол аныкталган болсо, ошол жакындарын текшерүүдөн өткөрөсүздөрбү? Обязательно. Ачык түрүндө болсо. Ачык түрүндө эмес, жабык түрүндө туберкулез табылса дагы, кайсы жерден, кайсы семьядан гана туберкулез табылбасын, бул обязательно ошол жерде контактный лица деп коет. Бир туугандары кимдер менен жолугушту, кимдин үйүнө барды, ким менен контакт болду, муну деген биз врачтар эле эмес, бул санэпидслужбалар менен чогуу чараң ошол жерге барып, баягы контактный лицалардын тизмесин алып, бала чакасы төрөлгөн баладан баштап үйдө кимдер болсо, ким менен контакт болсо, бардыгын биз текшерүүдөн өткөрөбүз. Түшүнүктүү. Мисалы үчүн бул ооруларды аныктоо бүт бар жогу сиз жанагы айттыңыз, аппараттар менен дедиңиз. Дарылоо деле каражатка келет. Бизде ошол бейтаптар ойлошу мүмкүн. Демек мен барсам дары сатып алышым керек, диагноз, анализ тапшырыш үчүн акча керек депчи. Мунун бардыгы акысыз түрүндө. Бул бизде туберкулезду, кургак учукту аныктоо, кургак учукту дарылоо бүт башынан баштап аягына чейин бекер. Биздин элдер айтышы мүмкүн, биз туберкулезге текшерип атабыз, рентгенге түшсөк акча төлөйбүз, кээ бир врачтар дары жазып берет, биз аны ичебиз депчи. Эгер туберкулезге подозрение болсо, анын текшерүү анализдерин бардыгы бекер. Стационарга келсе, туберкулезге дары бизде Кыргызстан боюнча жетиштүү. Мамлекетибиз ошол туберкулезге каршы дарылардын бардыгын 2 жыл, 3 жыл алдыкка обеспечить алып берилет. Ал эми кээ бирлер айтышы мүмкүн да, биз бардыгы эле рентгенге түшсөк акча алды, бир жерге барсак дары жазып берип коюп сатып алдык депчи. Ал деген мындай да, өзүнүн жашаган жерине барса, туберкулезный баягы врачтарга, туберкулезду дарылаган, ошолду караган ошо фтизиаторлорго жолугуп ошол жерден текшерилсе, мунун баары бесплатный. Ал эми булар өзү алдынча барып эле баягы районный рентгенге түшүп көрөйүнчү деп өздөрү барат. Андай ошол жашаган жериндеки ошол жерден акча алышы мүмкүн. Башка бир врачтарга, фтизиаторлорго эмес, башка бир врачтарга жөтөлүп атам деп, мисалы терапевттерге эме кылса, может алар жазып бергендер дарылардычы. Ал эми туберкулезге каршы дарылардын бардыгы туберкулезду аныктоо, диагноз коюу бардыгы бесплатный. Түшүнүктүү. Эгерде ушул оору менен ооруп, жапа чегип жүрүп, ооруну өтүштүрүп дегендей, мисалы үчүн дарысын бир убакта колдонуп, экинчисин убакта колдонбой, дарыга мындай туруктуулук пайда болуп калса, ошол кургак учук таякчасын, анда дарылоо ыкмасы кандай болот? Азаматыбыз аябай чоң мындай эң туура суроо бердиңиз да. Бул туберкулездин ачык жана жабык түрүнөн тышкары, бул дарыларга баягындай сезимтал, анан дарылоого баягы устойчивый деп, туруктуу деп эки түрү бар анын дагы. Бул эгер ошол жаңы табылган учурда өз убагында келип, өз убагында дарыланса жакшы. Ал эми кечирээк келип калып, дарыларды өз убагында ичпей, баягы биз айтып атпайбызбы, биздин менталитет той ашка кетип калып, же колу коңшу келип калып, бир убагында ичпей, бир күн эрте менен, бир күн кечинде ичип, ушундай дарылана турган болсок, ошонун бардыгы барып, ошол туруктуу формасын өтөт. Эгер туруктуу формасын өтө турган болсо, муну белки сезимталга караганда туруктуу формасын дарылаш дагы бир аз кыйыныраак. Мындай бейтаптарды биз стационарларда, бейтапканада көбүрөөк дагы кармайбыз. Ал дарылардын сезимталга караганда айыгышы да кыйыныраак болот. Ошон үчүн мен элге кайрылып кетет элем, учурдан пайдаланып. Ошол эгер туберкулез табылып, убагында ушундай болуп кала турган болсо, дарыны өзүнүн убагында ичип, врачтардын айткан рекомендациясына чыкпай дарыланса, ал туруктуу формасына өтпөйт.
Түшүнүктүү. Эми ошол март ичи ошол кургагычылыкка каршы күрөшүү, бул оору боюнча маалымат берүү акциясы жарыяланды. Сиздердин борбор менен биргеликте USAID'дин кургагычылыкты айыктыруу долбоорунун алкагында ЭЮФ ошол биримдиги, анан мисалы үчүн Ош мамлекеттик университетинин биргеликте алып барып аткан иш чарасы жөнүндө маалымат берсеңиз, кайсыл жерде болот, кандай болот, кантип барып өзүнүн статусун аныктаса болот, ушул боюнча маалымат берсеңиз. Бул баягы жаздын 24 март баягы дүйнө жүзүнүн туберкулезге каршы күрөшүү күнү да. Ошого карата биз мына март айын баягы месячный иш чараларды жарыя кылып атабыз. Мына биринчи эле жаздын биринчи эле күнүнөн баштап ушул Ош мамлекеттик университети, Ош областынын туберкулезге каршы күрөшүү борбору, ошол эле баягы сиз айтып кеткен USAID туберкулезди жеңебиз деген ЭФИО жана башка ушул жардамчылардын демилгелери менен бир месячный жарыяладык. Бүгүн болсо Ош мамлекеттик университетинин чоң залында саат 12:30 башталат. Бул ушул туберкулез менен ооруган бейтаптарды колдоо, ошолорду стигма, дискриминациялар болбош үчүн, кемсинтүү, баягы басмырлоолор болбош үчүн ошол жерде ушул иш чара өткөрүп атабыз да. Буга бардык шаардан коноктору, шаардын жашоочулары, жаштар бардыгы келип катышса болот. Бул жерде бизде ар кандай ушул суроо жооптор, оюн зоок катарында жаштарды колдоп, элге информация туберкулез эмне, кургагычылык эмне, кантип айыгат, кантип дарылаш керек, кантип текшерилиш керек, ушунун баардык маалыматтарын берип, андан тышкары ошол бир угологубуз болот. Ошол жерде келген элдердин кан басымын, температурасын, сахарын, диабетке анализдерди жана башка ушундай текшерүүлөрдү өткөрөбүз. Туура баягы жооп берип, активный катышкан биздин катышуучуларга өзүбүздүн мындай баалуу белектерибиз бар, аларды таркатабыз. Ушунун баардыгы ушул туберкулез менен ооруган бейтаптарды баягы басмырлоо, кемсинтүүлөрдөн алыс бололу, жана ушуларды колдойлу, өз убагында текшерилиңиздер, баардыгыбыз чогулуп ушул туберкулез оорусун, кургагычылык оорусун жеңели деген демилге менен иш чараны баштап турабыз да. Түшүнүктүү. Бул иш чара максатына жетишин каалайбыз. Анткени мен деле буга чейин ошол USAID'дин кургагычылыкты айыктыруу долбоорунда окуп, анан мен бул оорунун айыгат экенин, бул оору менен күрөшсө болорун, бул оору менен ошол калай калкка кенен маалыматты болгондо дагы так маалыматты жеткирүүнү өзүм ала алдым да. Мен айтайын дегеним ушундай окутуулар жалпы журналистика тармагында, медиа сабаттуулук боюнча ошол калк арасында кененирээк таркаса жакшы болмок депчи. Сизге биз ийгилик каалайбыз ишиңизге. Рахмат, сиздерге да. Студиябызга келип, ушундай сонун жакшы бир маалымат бергениңиз үчүн жумушуңуздар арбый берсин. Рахмат. Аман болуңуздар. Рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз көрсөтүүнү жыйынтыктап жатып, албетте ооруну дарылагандан көрө анын алдын алган артык экенин дагы бир эсиңиздерге салалы. Саламатта туруңуздар.